Bir ay болду, 1 километрге жетпеген жол. Турат, bir ayda эмне кылып атасың? Не жумуш кылат bir ayda? Бүтүрбөйсүңөр. Мына Москвада 501 километрди 2 күндө эле бүтүрүп иштейт. Күнү-түн иштейт. Мына силер өткөндө айтыңар, мына троллейбустар алсак эле болду, пробканы чечебиз дедиңер. Алдыңар кана чечилген? Турат, ошо боюнча эле. Троллейбустар каякта азыр? Кайсы маселелер болот? Чечкиле, ошон үчүн сиздер отурасыздар да, анда ордуңарды бошотуп башкаларга бербейсиңер анда. Чече турган жаштар келсин анда. Рамиль мырза айтып койсоңуз, ошо велосипед тартылган сүрөттө только велосипед жүрүш керекпи, же самокатта жүрүш керекпи, же жана 3 дөңгөлөктүү мотоциклдер бүт баары чоң жолго пробкадан ошол жака турат. Ошону айтып Сиздер 2 жыл мурун келдиңиздер эле, мына Бишкек шаарына ратификацияны өткөзүп берсеңиздер, ошо автобустарды киргизсек эле жол маселесин чечебиз дегенсиздер. 1600дөн ашык автобус алдык, туурабы? Бүгүнкү күндө. Туура, Бирок чечилген жок, маселе чечилген жок. Кайра күчөдү. Жок, бүгүнкү күндө 220 миллион жылына биз кишилерди ташыйбыз. Маселени чечтик да. Эми Бишкек шаарынын жарандары ошол автобустар аркылуу жүрөт азыркы учурда. Жок, сиздер автобус алып келе электе эле бул маселелер ошондой эле тыгын болуп, ошондой эле проблема болчу. Азыр деле ошол эле проблема. Азыр деле ошол эле проблема. Кантип чечесиздер? Мейли, жолду оңдодук. Башка эмне сунуштарыңыздар бар? Конкретный бир чече, тыгын маселени чече турган конкретный сунуштарыңыздар барбы? Ооба, сунуштар. Канча мисалы жылына силер ушу жолго канча каражат кетирип атасыздар? Жол куруугабы? Ооба. Эгер жергиликтүү бюджеттен айтсак 4 миллиард сомдун тегерегинде биз акчаны бөлүп атабыз. Дагы бизде ошол статфонддон да 7 миллиард акча бөлүндү, бул 25-26 жылдары. Анан сиз айткан чаралар бизде ошол мен айттым. Республиканский бюджеттен канча келди? Статфонддон деле келди. Болду 7 миллиард, О, 7 миллиард. Анан сиз айткан ошол чаралар бизде концепция бекитилген. 24-30 жылга чейин иш планы бар. Ошол иш планын негизинде алып баратабыз жумушты. Сиз туура айтасыз, канча жол курсак дагы, канча жол кенетсек дагы тилекке каршы ошол мындай глобальный маселени алмаштырбайт, чечпейт маселени. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол башка өлкөлөрдү карасак, чечүү жолдору кичине непопулярный методдор болуп атат да, непопулярный. Бул чектөө, ограничение. Любой бир өлкөнү карасак, ошол маселени чечиш үчүн чектөө киргизиш керек. Эми 700 миң машин. 700 машин азыркы учурда Бишкек шаарында бар. Баарыңарга маалым болгондой, вот сиз как раз дорожниксиз, 350 машинага Бишкек шаары 350 миң машинага ылайыктуу экен. 2 эсе көбөйдү машиналар. Хорошо, жарайт. Башка эмне кыласыздар? Мейли, эмне кылабыз? Башка биз коомдук транспортко приоритет беребиз. Мында коомдук биз айтып атабыз азыр. Чечпейт ал маселени дагы. Чечпейт. Тыгынды чече албайсыздар коомдук. 2000-3000 киргизсеңер чечпейсиңер. Монорельса деген бир маселени көтөрүп чыктыңыздар эле. Трамвай маселесин карабайсыздарбы мындай радикалдуу эле бир иштерге барбайсыңарбы? Акча керек болсо алгыла, чечкиле мындай маселени. Эмне бул? Жүрө беребизби ушинтип эле? Трамвай маселеси. Мына силер өткөндө айтыңар, мына троллейбустар алсак эле болду, пробканы чечебиз дедиңер. Алдыңар кана чечилген? Турат, ошо боюнча эле. Троллейбустар каякта азыр? Зымдар каякта? Троллейбустар алынды, бул пробка маселеси чечүү эмес. Сиздер ушинтип ушул жерге өткөнкү созывда келгенде ушундай жооп бергенсиздер. Ошко бердиңиздерби, каяка бердиңиздер аларды? Мен бердим. Билбейм, сиздер тараптан келген да. Мэрия, жок, бул троллейбустар биринчи уже эскирип калган. Анан экинчи бизде таза асман деген программа бар экен. Ошонун алкагында, ошол анан троллейбустар кичине башка транспортко караганда чоң транспорт экен. Рамис мырза, түшүнүп атам мен бардыгыбыз эле көйгөйүбүз ушул. Көйгөй ушу тыгын маселени чечкей, бирок радикалдык иштерге барыш керекпиз. Барбасак чечилбейт бул маселе. Кайсы маселелер болот? Чечкиле, ошон үчүн сиздер отурасыздар да, анда ордуңарды бошотуп башкаларга бербейсиңер анда. Чече турган жаштар келсин анда. Анда бүгүнкү ошол Акылбек Үсөнбекович келгенде ушундай тапшырма менен келип койгон. Мына 3 айда, 4 айда маселе чечилет, переездердин баардыгын кылат. Мына Айбек Жунушалиев келди, чечет деген. Бирок чечилген жок бүгүнкү күндө деле.
Бактыбек Каныбекович, как раз пайда болуп калды. Анда бүгүнкү ошол эс калуу менен бир-эки радикалдуу маселе сунуштарды киргизгиле сөзсүз. Мен айтып атам, монорельс деп атам, трамвай маселелерин карагыла деп атам. Башка бирденкелерди караш керек да, жаңы технологиялар Монорельс, трамвай. Жүрө бересиздерби, эмне кыласыздар билбейм мен, өзүң иштериле. Ар бир адам өзү ошол жерге кызматта тургандан кийин ошол ишти алып барыш керек деп ойлойм да, татыктуураак. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мынакей. Чүй менен Алматинканын нар жагында ТЭЦтин алдында жол жабылып турат. 18 апрелде жабылган. Бүгүн 18 май. Туурабы? Bir ay болду ошол жер. Bir ay болду, 1 километрге жетпеген жол. Турат, bir айда эмне кылып атасың? Эмне жумуш кылат bir айда? Бүтүрбөйсүңөр. Мына Москвада 501 километрди 2 күндө эле бүтүрүп иштейт. Күнү түн иштейт. 2-3 менен иштейт. Булар строительдер эртең саат 9-да келет, кечинде 6-да кетип калат. Эмне жумуш бул? Бактыбек Каныбекович, ошол сиз айткан Шабдан Баатыр көчөсүндө азыр биринчи теплосеть. Теплосетти алып 4 жол жазат ошол жерде. Жыл сайын эле жазып эле акча кетире бересиңер. Карабайсыңар, ким карайт? Комиссия карап атабы? Жаңы трубаларды алып чыгып кайра коюп атат. 4 жол жазалды ошол жер. Ошол Шабдан Баатыр. Ошол Шабдан Баатыр, Алматинка 3 жол жазалды. Мына наконец-то жолун жасап бүттүңөр да. Бир караш керек да бул нерселерди. Шабдан Баатыр мамлекеттин акчасы да. Былтыр түндүк тарабы жазалган, түндүк. Быйыл болсо ошол юг тарабы, түштүк тарабы. 2 сменден кой бергиле анда, 3 сменден кой бергиле иштесин да, бат-баттан бүтүрүп тыгындарды өзүңөр создавать этип атпайсыздарбы? Кабыл алынды. Жок, маселе башка менде. Жана көргөзүп атканда акыркы эмесинде велосипедди тартылган тротуарлар жол. Мага бир акыркы мен суроом ошону. Жана самокат деп атпайбы? Ошо менен катышуунда канча авария болду? Ушул бир кварталда, бир жылда коопсуздук ички иштер министринин орун басары турат бу жерде. Ошончо ошо жана самокат деп атпайбы? Ошо менен катышуунда канча авария болду дейм да. Карап жооп бересизби? Мурат Талбек Акмаматович, мопед сүкүттер менен катышкан жол кыргыздар боюнча жалпысынан катталган 114 кылмыш катталган. Бул былтыркыга азайып атат, но все равно баягы ошондой учурлар катталууда азыркы кезде. Именно деген мопед сүкүттердин күнөөсү менен катталган жол кыргыздары 55 жол кыргызга катталган. Именно ошонун катуу ылдамдыкта айдап бараткан мопедтин айдап бараткан жарандар күнөөлүү болуп чыккан. Ошол себептен азыр өзүнүн сунуштарды берип жатабыз. Өзүңүз билесиздер, ошол ылдамдыкты катуу айдап бараткан ылдамдыкты азайтуу боюнча биз өзүбүздүн сунуштарды берип жатабыз. Жакында ограничение ошо коюлат, мынча ылдамдыктан ашпас керек депчи. Ошол мопед айдаган, көтөрүп айдаган жарандар, жолдун биздин жарандары дагы кагылышуулар бар, жарандар менен ошондой эле автоунаалар менен катышкан фактылар бар. Ошондой көйгөй бар азыр кезде. Рахмат, Нурбек Тукабаевич, ушул жагын көзөмөлгө алып койсоңуз, себеби эми азыр катталбагандар да көп. Мен жакында эле бирөө менен өзүм күбө болдум. Бир жип кетип барат, алдынан 2 самокат өтүп кетти. Барып эле светофор менен дарак сүзүп кетти. Алар качам деп самокатчылар дейм. Анда Рамиль мырза айтып койсоңуз, ошо велосипед тартылган сүрөттө только велосипед жүрүш керекпи, же самокатта жүрүш керекпи, же жана 3 дөңгөлөктүү мотоциклдер бүт бары чоң жолго пробкадан ошол жака турат. Ошону айтсаңыз. Негизи скутер, самокат жана самокатпы жана айланып жүргөндөр. Ошолар ким үчүн жүрүшүп атат ошо? Бирок знак турат, велосипед сүрөт турат. Велосипед эрежелерде турат, велосипедный знак турат, бирок негизи аларга СИМ деп коет, средства индивидуальной мобильности. Ошол бир нече түрлөрү бар экен. Ошол СИМге кирген. Мен ошону тартып алганчы. Ошого кирген. Аны как раз УПСМ тарабынан бекитилген. Баягында көрсөңөр, магистрга барып бир 20 турсаңар, жана 3 эме жана тамак ташыгандар барго. Яны ошо өтөт 3 мотоцикл, андан кийин самокат өтөт. Жок, негизин айтам. Анан велосипед өтөт, анан коляскалар өтөт. Анан баягы мен таанышым бар, бирөө артынан уруп кетип, башын жарып, больницага тиктирип келди, артынан жана самокат.
ошо көзөмөлгө алып койчу. Эми берден мисалды кетирбей койгом, бирок ошо жана велосипедди отса сиз айтып атасыз, жана баардыгы жүрүшү болот. Ошону бир тактап алгылачы. Ким жүрүш керек ал жерде? Же велосипед менен жүрүш керекпи, же самокат жүрүш керекпи, же 3 дөңгөлөк мотоцикл жүрүш керекпи? Ошону бир тактап ошо көзөмөлгө алып койгулачы. Мына экинчи транспортту коопсуз кыймыл камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө деген бошого чечели. Рахмат. Нурбек Токаевич, мен айткан маселелер боюнча ошону көзөмөлгө алып койсом, азыр жай келип калды. Азыр өзүңүз бар эле ошо жол кыймылын коопсуздугун кызматкерлерин ошо карап койгулачы. Аты бардыгы эле жанагы пробкадан качып эле бүтүп ошо тротуарга чыгып алды. Мындай сиз айтып аткан кыймылдаган нерсени ошо тротуарга чыгып ошонун жакты кичине карап койсоңуз көзөмөлгө алып. Рахмат. Рахмат, Талабек Азматович.